Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Олимпиадада медаль уткандар сыйланды. Бүгүн 23 августта Токиодо өткөн Олимпиада оюндарында байгеге ээ болгон спортчуларды сыйлоо аземи өттү. Ала Арча мамлекеттик резиденциясында уюштурулган иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Токиодагы жайкы Олимпиадада грек-рим күрөшүнөн күмүш медаль алган Акжол Махмутов экинчи даражадагы Манас ордени менен 10 миллион сом жана Toyota RAV4 автоунаасы менен сыйланды. Кыз келиндер күрөшүнөн күмүш медаль ээси Айсулуу Тыныбековага экинчи даражадагы Манас ордени 10 миллион сом жана Toyota RAV4 үлгүсүндөгү автоунаа берилди. Коло байге алган Мерим Жуманазаровага 3-чү даражадагы Манас ордени жана 7 миллион сом Toyota RAV4 үлгүсүндөгү автоунаа тапшырылды. Мындан тышкары Олимп оюндарына катышкан спортчулардын баарына жана машыктыруучуларга да акчалай сыйлыктарды тапшырган президент Садыр Жапаров спорттун күрөш түрүнөн тышкары жеңил жана оор атлетикадага маани берип, жандандыруу зарыл экенин белгиледи. Кыргызстан Олимп оюндарында 2 күмүш 1 коло медальга ээ болуп, Борбор Азия боюнча Өзбекстандан кийин экинчи орунду ээледи. Мамлекет алтын медаль тагынгандарга 10 миллион сом, күмүшкө 7 миллион сом, коло үчүн 5 миллион сом сыйакы убада кылган. Чындык жеңет. Сарыев абактан кайрылуу жолдоду. Урматтуу кыргыз элим, кадырлуу мекендештер, мен 3 августтан бери Кутманова Динаранын жалган берген көрсөтмөсү менен УКМКнын СИЗОсунда камакта турам. Бул боюнча төмөнкүдөй түшүндүрмө берем. Мен жетектеген мамлекеттик комиссия Жогорку кеңеш номер 211 ЖТЗ 27 июнь 2012 жыл токтомунун талабы менен өкмөттүн номер 465 3 июль 2012 жыл токтому менен түзүлгөн. Курамы 25 адамдан турган. Комиссия паритеттик негизде Жогорку кеңештин ар бир фракциясынан 2 депутат, министрлер, мамлекеттик агентстволорунун, инспекциянын жетекчилери, 2 губернатор, жергиликтүү жаштардан 2 областтын өкүлдөрү, жергиликтүү эксперттер, илимпоздор, коомдук ишмерлер кирген. Мамлекеттик комиссиянын иши регламенттин негизинде ачык айкын, бардык отурумдар ММК өкүлдөрүнүн катышуусунда жана сөзсүз түрдө КТРдин түз көрсөтүүсү менен өттү. Мындан башка комиссиянын ишине 2 эл аралык лаборатория, Германия, Словения экологиялык жана аудитордук фирмалар да тартылган. Кутманова Динара да жергиликтүү эксперт катары жумушчу тобуна тартылган. Мамлекеттик комиссия 3 топко бөлүнүп, бардык мүчөлөрү өз каалоолору менен иш топторго киришкен. Биринчи юридикалык топту ошол учурдагы юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов. Экинчи социалдык экономикалык топту финансы министринин орун басары Байгон Чоков. Үчүнчү техэкологиялык топту Артыкбаев, ошол кездеги Мамэкотехинспекциянын жетекчиси башкарышкан. Мына ушундай жооптуу адамдар башкарышып, текшерүү иштерин өздөрү уюштуруп, ачык айкын кылдат текшеришкен. Жыйынтык корутундуну өздөрүнүн отурумунда чыгарышкан. Алардын иштерине эч ким кийлигишкен эмес. Мамлекеттик комиссия Кумтөр долбоорун 1992 жылдан баштап 2011 жылга чейинки иштерин кылдат толук текшерип чыккан. Ар бир маселени тыкыр карап, кайсы чечимди Кыргызстандын атынан ким кабыл алган, ага кайсы жетекчи кол койгон, мамлекеттин конституциясы, мыйзамдары сакталганбы, мамлекетке кандай зыян келген, кандай кыянаттык болгон, экологиялык маселелер кантип корголбой калган, эмне үчүн салыктар түшпөй калган, ким салыктардан бошотулганга кол койгон, эмне үчүн мөңгүлөр казылган, бош топурак менен мөңгүлөр аралашкан, калдыктарды сактоочу жай эмнеге талапка жооп бербейт. Биз кантип Кумтөр долбоорун башкаруудан айрылдык, кантип Кыргыз өкмөтү Кумтөр боюнча иммунитеттен айрылды. Эмне үчүн Сентияра менен түзүлгөн мыйзам бузулуп, эл аралык келишим статусу берилди. Конституциялык сот эмне үчүн чечим чыгарып бекитип берди. Нарын дарыясына кандай тобокелчилик жаралган, эмне үчүн экологиялык төлөм 100 эсеге кыскарган жана башка толгон мыйзам бузуулар. Сүрөттөрү, лабораториялык анализдер менен мамлекеттик комиссиянын 500 беттен турган отчетуна кирген. Бул отчет өкмөттүн 24 январь 2003 жылкы отурумунда каралып, толук жактырылып, номер 34 токтом менен бекитилген. Андан кийин Жогорку кеңештин жалпы жыйынында 20-21 февралда 2003 жылы 2 күн ачык айкын чоң талкуу менен каралган. Бардык ММКлар чагылдырган, түз эфирде берилген, отчет толук каралып жактырылган. Жогорку кеңеш өзүнүн номер 2805 5-21 февраль 2013 жылкы токтому менен бекитип берген.
Ошол отурумда Жогорку Кеңештин депутаттары комиссиянын ишине жогорку баа берип, мүчөлөрүнө ыраазычылык билдирген. Динара Кутманова ошол отурумга катышып, өзүнүн оюн айтканга, суроолорго жооп бергенге мүмкүнчүлүк алган. Кутманова Динара айтып жаткан Сариев темир экологиялык зыянды кыскартып койду дегени карандай калп. Анын эксперт катары 25 барактан турган корутундусу толук отчетко кирген. Отчеттун 324-дөөн 349 бетке чейин. Ал айтып жаткан 5 миллиард доллар зыян отчеттун 327 бетинде бакыйып жазылып турат. Бирок ошол эле өзү берген сунуштарында бир да жеринде сотко бериш керек деген сунуш жок. Ушундай жазылып турса да, меникин киргизбей койду дегенди кандай түшүнсө болот. Ошол эле отчетту эксперт катары тартылган Илимдер академиясынын окумуштуусу Торгоев отчеттун 289 бетине киргизген. Мындан башка мамлекеттин жаратылышты коргоо агенттиги санап чыккан: биздин мыйзам боюнча мамлекеттик депутаттык комиссиянын сотко берүүгө укугу жок. Андай укук мамлекеттин агенттигине, инспекцияларга берилген. Ошондуктан мамлекеттик комиссия отчеттун 43 бет 11 пунктунда бардык сентияга берилген доо арыздарды колдойт деген корутундуга жазганбыз. Ошону бардык комиссиянын мүчөлөрү жактырып кол коюшкан. Кимдин өзгөчө пикири болсо, алар тиркемеге кирген. Отчетто бар. Кутманова Динара жөн жерден калп айтып, коомчулукту алдап, адаштырып жатат. Акыркы убакытта Кумтөр боюнча козголгон кылмыш иштери, мурунку жетекчилердин күнөөлөрү моюнга алганы, ошол мен жетектеген комиссиянын иликтөөсүнүн корутундусунун негизинде бардыгын ачык айтып, фамилиялардын жазганынын негизинде болуп жатат. Анткени ошол биз жазган отчет бардыгын сапаттуу текшерип, конкреттүү фактылар менен жазылып берилген. Мен 2000 жылдан бери Жогорку Кеңештин депутаты болуп, Кумтөр боюнча өзүмдүн ачык, айкын, түз позициям болгонун коомчулук билет. Сүйлөгөн сөздөрүм Жогорку Кеңештин стенограммасында жазылган. Видеосу соц тармактарда таралып жүрөт. Кумтөр долбоору Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн кылымдын чоң аферасы деп Жогорку Кеңештин трибунасынан айткан сөзүм да бар. Мына ушул маселелерди эч коркпой, тайманбай, жоопкерчиликти сезип, мамлекеттин кызыкчылыгын сактап, бардык фамилияларды жазып коомчулукка жеткирген адам азыр жалган жалаанын негизинде мыйзамсыз камалып отурат. Мен ар бир адамдын көзүнө тик карап, Кумтөр маселесин ачык кылып, эмнени текшерип чыксак толук бердик деп тайманбай айта алам. Ушунун баарын ачыкка чыгарган адам камакта, ал эми чечим кабыл алып, мамлекетке зыян келтирген адамдар боштондукта. Мен элимдин, үй бүлөмдүн алдында абийирим таза, чындык жеңет. Мен буга ишенем. Мага ишеним менен колдоп берген мекендештериме, тааныштарыма, коомдук ишмер, эл сыймыгы болгон ага эжелериме, жаштарга, партиялаштарыма чоң ыраазычылык билдирем. Бардыгыңыздарга ден соолук, ийгилик каалайм. Мамлекетибиздин 30 жылдык эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм. Мамлекетибиздин жаркын келечегине ишенем. Урматым менен Темир Сариев, 19 август 2021 жыл. Ахматбек Келдибеков, Мелис Турганбаев президенттин колунан сыйлык алышты. Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков менен мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаевке Кыргыз Республикасынын ардак грамоталары тапшырылды. Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулуна ыраазычылык кат тапшырылды. Алар сыйлыктарды 23 августта Токиодагы Олимпиада оюндарынын жеңүүчүлөрүн жана катышуучуларын сыйлоо аземинде президент Садыр Жапаровдун колунан алышты. Келдибеков оор атлетика боюнча федерациянын президенти, Турганбаев менен Асылбек уулу күрөш федерациясынын вице-президенттери. Путин Борбор Азияга ооган качкындарын жайгаштыруу коопсуздукка коркунуч жаратат. Орусия президенти Владимир Путин жекшембиде Бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөлөрүнүн алдында сүйлөп жатып, батыштын талиптердин режиминен качкан оогандыктарды АКШ жана Европага виза алганга чейин Борбор Азияга жайгаштыруу сунушун сындады. Орус президенти муну Орусиянын коопсуздугуна коркунуч деп атады. Кабулду ээлеп алган талиптердин каршылаштарына мунапыс берилет деген убадасына ишенбеген 10 миңдеген оогандыктар август айынын ортосунан бери өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылышууда. Аймактарда талиптер мурдагы аскерлер жана полиция кызматкерлерине кысым көрсөтүп жатканы боюнча кабарлар тарап жатат. АКШ, Британия жана Европанын бир нече өлкөлөрү Ооганстандан качкындарды кабыл алууга даяр экенин билдиришкен. Казакстан даярданып жатат. Казакстандын Алматы областынын аймагында Ички иштер министрлигинин улуттук гвардиясынын Кайсар 2021 деген аталыштагы ыкчам тактикалык жүрүштөрүн сынаган аскердик машыгууга президент Касым-Жомарт Токаев байкоо салды. Казакстандын жогорку башкы кол башчысы
Президент Токаев ички аскерлердин кризистик кырдаалдарды жөнгө салуу жөндөмүнө баа берди. Эл аралык абал курчуп турган маалда биздин күч түзүмдөрүбүз ыкчам мобилизациялоого даяр турганы оң. Биз коомчулукта Ооганстандагы кырдаалга тынчсызданган жагдайды байкап турабыз. Бул өлкөдө болуп жаткан окуялар Казакстанга түздөн-түз коркунуч жаратпайт. Бирок албетте кандайдыр бир тобокелдиктер бар. Ошондуктан биз кандай гана чакырык болбосун ыкчам жооп кайтарууга даяр болуу үчүн кырдаалдын өзгөрүшүн кылдат байкап турушубуз зарыл, — деди президент Токаев.